Assalamu alaikum туугандар. Кандайсыңар туугандар? Бүгүн дагы биздин бир жердешибиз үйлүү болду. Анын документи чыкты. Абдисалам уулу Абдибайит. Мен сизди чын жүрөктөн куттуктайм. Сиз бүгүн сизге тиешелүү үйдүн кыймылсыз мүлктүн жеке менчиктастыктаган документтери чыкты. Мынакей. Буга чейин сиз доверенность аркылуу мага өкүл кылып доверенность жөнөткөнсүз. Мен сиздин үйүңүзгө барып алды сатты келишимин түзүп сизди ээ кылып койдум. Ошол доверенность аркылуу сизди куттуктайм. Достор, мекендештер, эгерде сиздер дагы үй алам десеңиздер, Алтайский крайдан чоң жери менен үй алам десеңиздер, мага кайрылсаңыздар болот. Гектарлап жер алам десеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Азыркы учурда 23 гектардан жерлер бар сатууга, түбөлүккө, жеке менчикке. Албетте, эгерде жарандык болсо, жарандык жок болсо, туугандар бар, туугандардын жарандыгына жеке менчикке, түбөлүккө алса болот. Ал гектарлап жерлер жөнүндө айтып атам. Дагы эгерде үй керек болсо, жакшы үйлөр чыгып атат. Адамдар видеого чыкпай туруп эле мен менен телефондо байланышып туруп үйлөрдү көрсөт деп мен менен сүйлөшүү, келишим түрүндө үйлөрдү алып коюп атат. Алардын үйлөрү видеого чыкпай сатылып эле кетип атат. Достор, азыркы учурда 115 адам үйлүү болду. 115 адам биздин мекендештер, биздин туугандарыбыз Алтайский крайда менин жардамым менен, өздөрүнүн аракеттери менен үйлүү болду. Бүгүн дагы 2 адам келип туруп үй ээси болуп жатат. Азыркы учурда алар МФЦнын ичинде. Өздөрү келген, алар бир аксакал келген Кадамжайдан. Анан менин досумдун келинчеги келген. Менин досум негизи өзүм Москвада турат. Алардын дагы келишимдери дагы түзүлүп атат. Мен эмне каалайт элем, сиздерге үйлүү болуңуздар. Эгерде муктаж болуп жүргөндөр болсо, чалыңыздар. Үй алам дегендер болсо, үйлөр чыгып атат. 200 000, 270 000, 250 000, 400 000, 500 000ге чейин үйлөр чыгып атат буюрса. Достор, 700 000ге кече бирөө чалыптыр, 2,5 миллионго үй алам деп. 2,5 миллион бар адам албетте тандап өзүнө ыңгайлуу шарттар менен үйлөрдү алса болот. Бирок мен колунда жок адамдарга, азыркы учурда 4 сотикке муктаж болуп жүргөн адамдарга эле сунуштайт элем. Келгиле, мына жерде мүмкүнчүлүктөр көп. Бирок жумуш жок болсо дагы айылда бир гана жумуш, бул мал чарбачылык. Эң жакшы ыңгайлуу нерсе мал чарбачылык. Себеп жайыттары кенен биякта, чөп маселеси арзан, жем арзан. Достор, үйлүү болом десеңиздер, чалыңыздар, мен жардам берем. Буга чейин YouTube'га чыккан 270 000 үйдү көргүлө. Участкасы да жакшы, ал жакта мектеп бар, бала бакча бар. Достор, алам десеңиздер, мен сиздерге албетте канааттандыруу жолун таап сиздерге үйлөрдү алып берем. Достор, саламатта болуңуздар. Дагы бир жолу комментарияда Абдисалам уулу Абдибайтты куттуктап койгула. Ал менден кичүү экен. Иним болот. Москвадан туруп доверенность жөнөтүп алып койду. Буюрса жакында дагы бир күндөн кийин дагы бир документ даяр болот. Буюрса аны дагы чыгарып жарыя кылып коем. Достор, комментарияда куттуктап койгула, бирге сүйүнөлүк. Саламатта болуңуздар.